Рэй Брэдбери 451 градус Фаренгейт. Китеп Тең мүмкүнчүлүктөр социалдык борборунун студиясында жазылып даярдалды. Окуган Умсунай Өсөрова. Бугу пресс басмаканасы. Бишкек 2024. Коомдун өнүгүүсүндө кыялдануу, ойлонуу, китеп окуу дегенди түшүнүп-түшүнбөгөндөр үчүн. Баш сөз. Бир айылдын өнүгүүсү үчүн 3 нерсе абдан маанилүү. Биринчи, дене мүчөбүз таза болуусу үчүн мунчу. Экинчи, жан дүйнөбүз аруу болуу үчүн мечит. Үчүнчү, акыл эсибиз өсүү үчүн китепкана. Китепкананы китепкана кылган анын китептери. А китеп сиз ойлогонду, кыялданганды, ой жүгүрткөндү, сүйлөгөндү, жазганды үйрөтөт. Болгондо да сиз каалаган убакта жана сиз каалаган жерде, айтор сиз чечесиз. Бугу пресс сизди коомду өнүгүүгө, өзгөрүүгө чакырган команда. Ал эми өнүгүү, өзгөрүү китеп окуудан башталат. Сизге мектептен тапшырма берген китепти окуудан эмес, колуңуздагы ушул китепти окуудан башталат. Анткени автор бул чыгармасы аркылуу китеп окуган жана китеп окубаган коомдун, ойлонгон жана ойлонбогон кишинин айырмасын укмуш сүрөттөп берет. Технология канчалык өнүкпөсүн, китеп окубай калган коомдун баалуулуктары кандай экенин, кайда алып бараарын ачып берет. Ачык айтканда, Рэй Брэдбери азыркы сиз жөнүндө айтып берет. Сиз төрөлө электе эле сиз жана азыркы сиз жашаган коомду, жашоо образды жазып калтырган экен. А бул китепти жазган Рейди акыл эсти өстүргөн китепкана тарбиялап, китепкана билим берген. Ойчул окурманым, сиз окуй турган 100 китептин ичинде ушул китеп болсун. Сиз түзгөн Must-read китептер тизмесинде ушул китеп болсун. Сиз чогулткан китепканаңызда ушул китеп болсун. Окуңуз, ойлонуңуз. Жаныбек Абидетегин, Бугу пресс жетекчиси. Кыялдануу ойлонууга түрткү, ойлонуу илимге түрткү, илим өнүгүүгө түрткү. Кыялдануу жараткандын адам баласына белекке берген өзгөчө бир касиети, сыпаты. Адамдын жашоодогу бардыгы, жасаган эмгеги, өмүрү чектелүү болсо да, кыялдануусуна чек жок. Адам баласы кыялын кубалап, эмнелердин гана башын ачкан эмес. Балким Христофор Колумбдун Американы ачкандыгынын башаты кыялынан башталгандыр. Балким улуу Чыңгыз Айтматов өз кыялынын артынан улам адамзат тарыхында из калтырган чыгармаларын жазгандыр. Футурология жаатында таанылган эмгектердин негизгилеринин бири болуп саналган Рэй Брэдберинин 451 градус Фаренгейт чыгармасы АКШда бул багыттагы эмгектердин пайда болуусуна, жазылышына чыйыр ачкан десек болот. Футурологиялык чыгармалардын жазылганы Америка коомунда жаңы бир муундун жаралуусуна, алардын эркин ойлонуусуна, ачылыштар жасоосуна өбөлгө болгон. Ушул агымдын негизинде мамлекет жана ишкерлер, жаратмандар өзгөчө ой-пикирге ээ адамдардын кыялдарынын орундалышына шарт түзгөн. Натыйжада АКШга төгөрөктүн 4 бурчунан массалык түрдө мээлердин көчү же акылдардын агымы топтолуп, күргүчтөгөн жаратмандык орун алган. Альберт Эйнштейнден башталып, азыркы учурда Элон Маск менен уланган, кыялынын артынан чуркагандар АКШны дүйнөнүн эң кубаттуу мамлекеттеринин бирине айланта алды. Кыргыздан чыккан даанышман, ойчул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окуп жатканыңызда кыялдануунун жана күргүчтөгөн терең ой жүгүртүүнүн туткунунда нечен ирет калгандырсыз. Кыргыз футурология агымынын пайдубалын төптөгөн Кусейин Эсенкожоев балдардын кыял күчүн өстүрүүгө кандай таасир эткенин эстейли. Кээ бир чөйрөлөр СССРден космоска адам жиберүү оюн Кусейин Эсенкожоевдин көркөм чыгармаларынан алынганын баса белгилешет. Кадырман окурман, колуңуздагы Рэй Брэдберинин 451 градус Фаренгейт романы 1950-жылдарда жазылганына карабай, адамзат коомунун азыркы абалын, телевизор, телефон, компьютер, интернет жана башкаларды чагылдырат. Азыркы заманбап маалымат каражаттары адамдын эркин ой жүгүртүүсүн, тилин, дилин, пикирин, өз ара мамилесин, аң-сезимин белгилүү нукка салып, коомду массалык түрдө өзү каалагандай чайкап, адам баласын неокутумчулукка айланталаарын байкоого болот. Урматтуу окурман, колуңузга тийген бул китепти сөзсүз кунт коюп окуп чыгыңыз. Кыял адамды эмнелерге гана жеткирбейт. Кыргыздын жакшы ниет жарымыныз деген накылында терең философия процесстери катылып жатат. Эгемен Кыргыз мамлекетинин туруктуу келечегин кыял чабыты терең, ниети тунук, элинин өсүп өнүгүүсү үчүн караңгыда жол тапкан, туңгуюкта айла амал тапкан, элдин жүзү, көрө турган көзү болгон, мамлекеттин курамындагы элдерди эң биринчи иретте кыргыздарды бириктире алган, ынтымак ырашкерликти камсыз кыла ала турган,
курама жыйнап журт кылган, кулаалы таптап кош кылган, акылы бар ар бир нерсеге жетик, интеллектуал уул кыздарыбызды тарбиялоо зарылчылыгы бар. Балким ушул китеп жаштарыбызга түрткү болор, окурманды ойго салар. Ак жол сага, америкалыктын китеби. Мирланбек Нурматов. PhD туркология доктору, ишкер, Чикаго, АКШ. 2022 жылдын 1 айынын 22-си. Нью-Йорк шаары. Манхэттен, Холидей отели, 40-кабат. Рэй Брэдберинин 451 градус Фаренгейт китеби 1953 жылы басылып чыкса да, азыркы учурда аябай актуалдуу. Китептин жанры роман антиутопия болгонуна карабай, автордун футуристик ой жүгүртүүсү бүгүнкү күнүбүздө 90% тактык менен эчагыла чагылдырып койгону таң калтырат. Жеке ою жок, керектөөчүлөрдүн армиясына айланган коом, чоң өлчөмдөгү сыналгылар, үй тазалоочу роботтар жана ракетанын ылдамдыгындай учкан унаалар кадимки эле көрүнүш болуп калды. Ал эми китеп сүйүүчүлөр, аң сезим төңкөрүшүнө умтулган инсандар коомдо чыныгы диссиденттерге айланышты. Алгачкы рет китепти окуганда автордун көрөгөчтүгүнө таңданып, ошол эле мезгилде суктанган болчумун. Ушундай дүйнөлүк шедеврдин кыргыз тилинде котормосу жоктугунан зээнимге ийген. Кураторум Каныкей Калиева түрткү болуп, дипломдук ишимдин темасы катары бул китепти алгам. Тилекке каршы убагында басып чыгарууга мүмкүнчүлүк таба алган жокмун. Бул жылы Бугу пресстин демилгеси менен котормо жарыкка чыгып жатканына абдан кубанып турам. Чыгарманы башкалар которгону менен бул долбоордун ишке ашуусуна 0,451% жардамым тийгенине сыймыктанам. 451 градус Фаренгейт китеби мекендештерибизге зор таасирин тийгизип, жашоого болгон көз караштарын өзгөртүүсүнө, өлкөбүздүн жана адамзаттын өнүгүүсүнө аз да болсо салым кошуусуна бекем ишенем. Кубатбек Мамытов, Кыргыз-Түрк Манас университетинин Батыш тилдери бөлүмүнүн 2016 жылкы бүтүрүүсү. Бакалаврдык дипломдук ишимдин темасы Рэй Брэдберинин 451 градус Фаренгейт романындагы аллюзиялар, кошумча жумуш катары китептин кыргыз тилине котормосу.